Алла Таала Куранда мындай деп айтат: "Афа хасибтум аннама халакнакум абасан". Мындайча айтканда, эмне биз силерди ойноп эле жаратып койду деп ойлойсуңарбы дейт. Ал эми башка бир аятта аяхсабул инсану айютрака суда. Адам жаратылгандан кийин жөн эле ташталат деп ойлойсуңарбы дейт. Мындайча айтканда, бул аяттардан чыгара турган бир жакшы натыйжа, Аллах субханаху ва таала адамды бир тамашалап, же ойноп, же боштуктан, же жөн эле зериккенден жасатып койгон жок. Балки Аллах субханаху ва таала адамдын жараткандын эң негизги максаты бар. Бул максат эки нерседе турат. Анын эң биринчиси, Алла Таала Куранда айткандай, адамдар менен жиндерди мен ибадат кылуу үчүн жараттым дейт. Демек биздин жаралышыбыздан эң негизги максат бул Алла Таалага ибадат кылып, Алла Тааланын ыраазычылыгын издөө. Ал эми экинчиси бул Худ сүрөсүндө келет. Алла Таала мен силерди жерден, топурактан бар кылып жараттым. Аллага ишенгенден кийин, пайгамбарларга ишенгенден кийин ушул жер жүзүн ынтымакта, биримдикте, достукта, ушул жер жүзүн өнүктүрүп өстүрүү үчүн жараттым дейт. Демек, мына ушул эки максат үчүн адам жаралгандан кийин мына ушул эки максатты ишке ашырганга дайыма аракет кылыш керек.